Тогуз коргоол оюнунда Баткендин намысын коргоп жаткандардын бири Нуридин Темиров. Каарманыбыз буга чейин бир катар республикалык сынактарга катышып, ийгиликтерди багынталган. Ошондой эле тогуз коргоол боюнча сынактардын калыстар тобунун курамына кирип, чет мамлекетке чейин барып келген. Бүгүнкү күндө жаштар жана өспүрүмдөр спорт мектебинде мугалим болуп эмгектенет. Кыргыздын байыркы улуттук оюну аталган тогуз коргоолду жаштарга үйрөтүүдө өз билими менен бөлүшүп келет. 2010 жылы ошол тогуз коргоол боюнча Кыргызстан чемпионат өткөн. Ошондон баштап туруп мына биздин Баткен областында тогуз коргоолго болгон кызыгуу күч ала баштады. Андан 2014 жылы ошол даярдаган окуучуларым ушул Талас шаарында 3-чү местени алып, республикалык деңгээлде ийгиликке жетишкен. Анан мына көчмөндөр оюна 2014 жылы калыстар тобуна чакырылгам. Азыр эми насип кылып, мына Талас жергесинде көчмөндөр оюнуна дагы катышып жатабыз. Эми негизги максатыбыз биз эми Баткен областынын намысын коргоп, ийгиликке жетишебиз деп аракет кылып турабыз. Баткен облусунан жалпы 67 спортчу катышып жатат. Анын 4-өө тогуз коргоол боюнча. Башкы машыктыруучу Доорунбай Бостоновдун айтымында оюнчулардын негизги максаты алдыңкы орунду камсыз кылып, облустун намысын коргоо. Ал эми улуттук спорттун бул түрүн Баткенде жаштар арасында жайылтуу учур талабы дейт. Буга чейин биз өзүбүз ушу көчмөндөргө катышабыз деп даярдык көрдүк. Баткен шаарында тогуз коргоол боюнча Сүлүктө шаары менен ошол Баткенде оюнду өткөрүп, жеке көрөшүүчүлөрдүн ушу 1-2 орунду алган балдардан терип, азыр 4 оюнчуну алып келдик. Жакшы орундарга илешип, 1-2 орунга аракет кылабыз. Ошондой эле бул балдар канчалык чоң ушундай турнирлерге катышып, өзүнүн тажрыйбасын өстүрүп алса, аякта дагы жаштарга ушу тогуз коргоолго көбүрөөк тартып, тогуз коргоол оюнуну Баткенде өнүктүрүү максатыбыз бар. Тогуз коргоол акыл эсти өстүргөн байыркы улуттук оюндардын бири. Оюн жалпысынан бир оюн тактасы жана 162 таштан турат. Башкача айтканда, оюн тактасында 2 оюнчунун алдында 9 уя, ар бир уяда 9дан таш болот. Оюнчунун башкы максаты 81ден ашык упай топтоп жеңишке жетүү. Оюн эрежеси боюнча кыз келиндер өзүнчө, эркектер өзүнчө беттеш өткөрүшөт. Командалык эсепте ошо өзүнчө чыгарылат. Бул жерде ар бир региондон 2 эркек, 2 кыздан бардыгы 36 оюнчу катышып атат. 18 эркек жана 18 кыз келин. Мелдештин жүрүшү боюнча 7 тур өткөрүлөт Швейцариялык рат менен. Ошо 7 турдун жеңүүчүсү болгон команда 3 командага байгелүү орундар каралганда. Тогуз коргоолдун тарыхы 2400 жылдан ашык убакытты камтыйт. Оюндун эрежелери байыркы көчмөн элдин күнүмдүк жашоосунда колдонулуп келген. Адамдын акыл эсин өстүрүп, ой жүгүртүүсүн байыткан өзгөчө тарыхка ээ. Бул математикалык оюн, логикалык оюн, бул көп нерсени камтыган өзүнө. Биз өзү сыймыктанабыз ушул оюнду биздин кыргыз эли ойлоп таап чыгарганына. Тогуз деген Кыргызда өзүңөр билесиңер, бул касиеттүү, кереметтүү сан. Бирдеке болсо тогуз жолдун тобумбу деп коебуз. Илгери кунду да тогуздап төлөтүшкөн, астына сеп бергенде тогуздап сеп берген дегендей, ошол тогуз деген ыйык санды ылайыктап, ошо тогуз деген сандын негизинде ушул оюн жаралган да. Эми бул ар кандай варианттар айтылат, бирөөлөр айтат чабандар өлүп тапкан дейт, бирөөлөр байманап деп иши кылып, биздин кыргыз эли ушул жакшынакай оюнду бизге калтырып өткөнүнө биз аябай сыймыктанабыз. Тогуз коргоол оюну 18-сентябрдан 21-сентябрга чейин уланат. Ага өлкө аймагынан 9 команда түзүлүп, жалпы 36 оюнчу катышууда. Миңгүл Көчөрова, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары, Талас облусу.